Кыргыз Республикасынын санариптик өнүктүрүү министри Талантбек Иманов өлкөнүн бардык облустарында иш сапары менен болууда. Ысык Көл облусундагы калкты тейлөө борборунун адистери, Кыргыз Телеком, Кыргыз почтасынын архив кызматынын адистери катышты. Жыйында министр санарипке өтүүдөгү аткарылып жаткан иштерден маалымат алып, калкты тейлөөдөгү сапатты жакшыртуу тапшырмасын берди. Борборубузда акимдер менен Кабмин руководство страны боюнча көйгөйлүү вопростор көтөрүлдү. Ошонун аркасынан биз санарип министрлиги өзүбүздүн аппаратыбыз менен баягы ошол абактагы көйгөйдөгү көтөргөн вопросторду акимдер ошолорду тез арада коюлган максаттарды коюлган биздин Кабминдин төрагасынын атында коюлган задачалар тез арада чечели деп ушундай азыр Ысык Көл областына келдик. Мындан кийинки биздин барча жерибиз бул Нарын областы. Аякта да как раз ушундай көйгөйлүү вопростор бар экен. Бүгүнкү көйгөйлүү вопростор бул жанагы основной биздики калкты тейлөө борборунун вопростору болуп атат. Санариптик өнүктүрүү министри облустагы Кыргыз Телеком, Кыргыз почтасынын архив кызматынын адистеринин көйгөйлөрүн дагы укту. Жарандардын маалымдама алуусунда Түндүк порталынын иши тууралуу дагы сөз болду. Санариптештирилген юридикалык күчүнө кирген документтерди берүүдөгү аткарылган иштер айтылды. Ошондой эле жарандарга зарыл болгон маалымдамаларды Түндүк тиркемеси аркылуу онлайн түрүндө алуу боюнча кызматкерлер окуудан өтүп жаткандыгы дагы белгилүү болду. Саламатсыздарбы? Ошо биздин санариптик өнүктүрүү министринин келгени Караколдун бирден бир болгон проблемасы ошо Каракол шаарындагы калкты тейлөө борборун кеңейтүү максатында келип облустук жетекчилик менен да биргеликте жаңы имарат салууга көмөк көрсөтөт деп ишенебиз. Кудай буюрса ошол боюнча бүт жумуштар аткарылып, проекттер жасалды. Жакынкы ошо жаз айлары менен жаңы имарат курулуп калат деген үмүттөбүз. Жана ошондой эле ошо биздин ар бир жарандарыбызга санариптик справкаларды Түндүк портал аркылуу кандай элдерге толук маалымат жөнүндө дагы ар бир структуралардын жетекчилиги менен биргеликте жыйын өттү. Жыйын бизге абдан жакшы пайдасын берет. Дагы келечектеги биздин жарандарыбызга кылган максатты жана ошондой эле электрондук документ жүгүртүүлөрдү бардык жагынан биз толук маалымат бергенге даярбыз. Министр ошондой эле Ысык Көл облусундагы негизги делген көйгөйлөрдүн бири интернеттин ылдамдыгынын начар экенин айтып, алдыда ылдамдыгы күчтүү болгон интернет линиялары курулаарын белгиледи. Ысык Көл областынын основной азыр биздики баягы интернеттин слабый болуп атат. Бул боюнча жанагы Digital касса боюнча санарип министрлиги тендер өткөргөн. Всемирный банктын анын уже Кыргыз Телеком утуп алды. Азыр ошонун аркасы менен оптика волокно деп коет, скоростной интернеттин жаңы линияларын бүт магистралдын баарын куруп баштайбыз. Ошондо биз ар бир айыл өкмөт, ар бир райондун, ар бир социальный объекттердин баарына тең скоростной интернет жеткирип бергенге иш аракеттерин кылып, ошо пландаштырып жатабыз 2023 жылы. Санариптик өнүктүрүү министрлигине караган бардык мекеме ишканаларынын кызматкерлерин өз ишине так болуу менен кынтыксыз иш алып барууга чакырды. Министрдин мындан аркы жолугушуусу башка облустарда да улантылмакчы. Салтанат Керимкул кызы, Улан Жаныбек уулу, Мадина Бакирова, Ысык Көл жаңылыктары.